Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман туугандар. Азыркы замандын Куранды толук жаттаган жашы 30-дар чамасындагы жигити пайгамбарыбызды түшүндө көрүүнү абдан каалап жүргөн. Ал жигит 15 жылдан бери бир да тахажжуд намазын каза кылган эмес. 5 убак намазды дайыма такбир улоого жетишип, имамдын аркасында туруп окуп келген. Сүннөттөргө бекем, шарияттан бир кыйла илими бар эле. Күндөрдүн биринде ошол жигит устазына келип, "Устаз, мен да намаз окуймун, сахабалар да намаз окушкан. Мен да Куран окуймун, алар да окушкан. Мен да орозо кармаймын, алар да кармашкан. Мен да тахажжуд окуймун, алар да окушкан. Мен да пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн колдон келишинче карманамын, алар да карманышкан. Мен да инсанмын, алар да инсан. Айтыңызчы, мени менен сахабалардын айырмасы эмнеде?" деген копол суроосун берди. Бул суроо устазына оор батты. "Балам, бул сурооңо эртең багымдаттан кийин жооп берейин" деп канаттим болду. Себеби өзүн сахабаларга теңейген адамга кийин өзү окуп билип алар деген ниетте дароо жооп бергиси да келбеди. Эртеси күнү багымдатка такбир улоого жетишпей шашылып келди бала. Намаз бүткөндөн кийин устазынын алдына барып ыйлай баштады. Устазы: "Сага эмне болду балам? Эмне ыйлайсың? Тынчылыкпы?" деги. "Устаз, кече сиздин алдыңыздан кеткенден кийин үйгө барып уктадым. Түш көрдүм. Түшүмдө пайгамбарыбызды көрдүм. Ал киши оң колу менен бир сахабаны, сол колу менен мени жетелеп алып, бир тегиз жолдо бара жатыптырбыз. Бир маалда кайдан жайдан бир унаа биз тарапка катуу ылдамдыкта келе жатыптыр. Пайгамбарыбыз мени карап: 'О бир тууганым, мени куткар' деди. Мен болсо жанталаш эки жакка шашылып, унааны токтотуу үчүн баллонуна чоңураак таш издеп жаттым. Тилекке каршы биз бараткан жол тегиз болуп, бир да таш таба албадым. Кайра келип, 'О Алланын элчиси, эч нерсе таба алган жокмун' дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям оң жагындагы сахабага карап: 'О сахабам, мени куткар' деди. Сахаби эч жакка карабастан туп-туура барып, унаанын жолуна өзүн таштап жатып алды. Унаа ошол жерде токтоду. Чочуп турсам, тахажжуд намазым каза болуп, багымдат өтүп бара жатыптыр. Тезде арат алып, биринчи рекетке эптеп илешип калдым. Устаз, көрсө мен 15 жылдан бери биринчи катарда такбир улоо менен намаз окуганыма, тахажжуд намазын каза кылбаганыма, Куранны толук жаттап, кичине алган илимиме манчырканып кетипмин. Мен эч качан сахабалар кылганды кыла албайт экенмин. Мен өзүмдө аларга теңейгендигим туура эмес экенин түшүндүм. Мени кечээки ыңгай суроом үчүн кечириңиз" деди жигит өкүнүп. Анын сыңарындай кээ бир тентектерибиз чыгып калат. Алар да адам, биз да адамбыз. Алар да Куран сүннөттү түшүнгөн, биз да өзүбүзчө түшүнө беребиз дегендир. Алла хидаяттан ажыратпасын. Алла Таала бардык нерсеге кадыр зат. Эгер бизди ошол доорго алып барып койгондо, биз пайгамбарыбызды уят кылмакпыз. Себеби биз намазыбызды каза кылабыз. Жана жалкоолук менен окуйбуз. Биз аялдарыбызга тилибиз өтпөйт. Кыздарыбызга жоолук салдыра албайбыз. Аялдарыбыз чет жакта иштеп жүрөт. Биз үйдө бала карап отурабыз. Арактагынан, кызылынан деп ууртап да коебуз. Бири-бирибизге жардам бербейбиз. Жада калса кошунабыздын ким экенин дагы билбейбиз. Канчалаган мусулмандар зулум көрүп жатканын билебиз, бирок дубадан башка колубуздан эч нерсе келбейт. Айта берсең, пайгамбарыбызды уят кыла турган сапаттарыбыз көп. Ошондуктан Алла Таала пайгамбарыбызга уят кылбай турган, айткандарын кыйшайышсыз аткара турган, элдин каймактарын сахаба кылып берген. Эми мен да адаммын, сахабалар да адам. Мен да алар сыяктуу Куран хадисти түшүнө берем деген куру кыялдарыңды токтот. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.